Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бүгүн биздин көрсөтүүбүздө бир үй бүлөнүн муктаждыгын кандайдыр бир деңгээлде чечишип, алардын кубанычын тең бөлүшкөнү турабыз. Албетте, бул үй бүлөнүн кубанычын биздин бүгүнкү демөөрчүбүз Кубаныч мырза менен тең бөлүшмөкчү. Үй бүлөмен таанышпайлы. Жүр, чоңго киресиз үйгө. Жүр. Тыкылдаталычы биз ким чыгат экен? Кандай, саламатсызбы, жакшысызбы? Биз келип калдык. Сиздин ушул жашоо шартыңыз менен тереңирээк таанышалы деп уруксат берсеңиз, үй бүлөлөрдү бөлмөлөрүңүздү көрүп, Келиптер биз ушул бөлмөдө балдар менен ушул жерге жатып, ушул жерде жашап атабыз. Мына бул деле толук бүт элек. Баягы мен өзүм каражатым жоктугунан балдар менен ушул жерде жатып атам.
бул жак болсо ошо тамак туура пайдалануу максатында биз жолубузду эки жакка бурдук. Тандоо мүмкүнчүлүгү кененирээк болушу үчүн мен базарга муздаткыч алганды жөнөдүм.
Бул 9 баланы тарбиялап чоңойтушта мага чоң эле кыйынчылык болуп атат. Себеби деген мына үйүбүздүн бүтпөй, сууктан болсо ошо 2 эле комнатада жашап чыктык. Ошо бизге ошо берилген өкмөт тарабынан берилген ошо бир аз көмүр менен эле жашадык. Үйүбүз бирок суук болду. Суук болуп, светтен жылуулук жакшы болбой, балдар менен ооруп, кышы менен мен өзүм, балдарым, кыздарым ооруп, бир топ эле кыйналып чыктым. Мага жашоо кыйын эле болду. Ушу 9 баланын деле түйшүгүн тартып, ошолорду окутуп, чоңойтуп, мектепке берип, ошолордун ар бирин кийинтип, ичинтип, ушу түйшүктү тартыш мен үчүн бир топ эле кыйын да, мындайча айткандачы. Бир топ кыйналып жүрүп, мына өзүм дагы ден соолугум начар болуп, азыркы убакта ошо дагы деле кыйналып атам. Себеби мына үйүбүздүн ошо бүтпөй, каражатыбыздын жоктугунан, жетишпегенинен, балдар менен ошо өзүм дагы иштеген жумушум жок, кичинекей балдар менен мен азыр кыйналып эле жашап атам. Мына үйлөрүбүздүн көп эле материалдар, ал эмес ушу ала турганга строй материалдары да кымбат, бүт эле базарда кымбат болуп, ошого биздин каражат жетпей атат. Анан мага кыйын эле ушул жашоодочу азыр. Себеби балдар окууга даярданганга ушу өз алынча бөлмөлөрү бүтпөй атат. Тамак ичкен жери өзүнчө, жаткан жери өзүнчө болсо десем, бирок ойдогудай болбой, биз ошо 2 эле комнатада ушунча бала 10 киши жашап атабыз. 10 киши жашап, ушул жерде ушу күн өткөрүп атабыз. Ошо бул биз жер алып келгенде ушул бул үйдү ошо өзүмдүн жакындарымдан жардам алып, ушул үйгө материалдарды, мына эшик терезе, шифр, сырткы материалдарды өзүм эжем жардам берип, ушул үйгө жардам берди. Салганына, аны ошо немеге чейин көп эле жардам берип келди. Өзүм туугандарымданчы жардам берди. Ушу жардам берип эжелерим кийим-кечек жагынан, тамак аш жагынан, үй салганда ушу бир туугандарым келип, ушу үйлөрдү жаап бергенине, иштегенине өзүм туугандарым жагынан көп эле жардам болду. Өзүнүн ушу бир үйгө жете турган ушу материалды жанагы сырт жагына, ич жагына кете турган каражаттарга жумшалуучу цемент, анын мунусуна, жыгачына жардам беришти. Өзүм бир тууган эжем жардам берди. Там-там, парам-пам-пам, Антошка, Антошка, журавали картошку, ли-ли-ли-ли, проливали. Это
жакырчылык менен жетишсиз турмушту башынан өткөрүп, үзүл кесил жашаган үй бүлөлөрдүн оорчулдугун жеңилдетип, Элим Барсыңды коомдук кайрымдуулук фондусу колдоо көрсөтүп келүүдө.